Саламатсыздарбы, Суперкечи порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Мына 2-3 күндөн бери актуалдуу темалардын бири бул маршруттук таксилердин айдоочулары жумушка эгер жол кирени көбөйтпөсө биз чыкпайбыз деп койгон тема болуп жатат. Ал эми эл бул нерсеге кандай карайт? Анда өздөрүнөн сурап көрөлү. Маршрутка эми 15 сом деген эми через чүр эле кымбат да. 10 сом эле жакшы го дейм. Азыр могу эмеге карата да эле ар кандай адамдар бар. Жашоо турмуш деген да бар. Көп семьялуулар бар. Баягы эми ар кандай эл, например, эме кылганда 12 сом болсо мен ага макулмун да. 15 сом через чүр. Эмне деген ичинен кысыласың, эме жок. Ага мен каршымын, отуруп мындай түз нормальный местада жүрсө мында туура да ошол 12 сомдо. Багачы. Эми жол кымбаттаганда булардын деле соляркасы кымбаттап атат. Түшүнүш керек. Азыр продукциялар деле кымбаттап атат. Өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Эми буларга деле түшүнсө болот. Анткени булар деле кээ бирлер аренда айдашат экен. Мен мисалы угушума карагандачы аренда айдашат. Аренда чыкпай калса үйлөрүнө болбогон акчаны алып барышат. Өздөрүнүн маршруткасы барлар деле эми аларга деле солярка маршрутканы оңдошкондо деле өкмөт оңдоп бербейт. Туура, өздөрү оңдошот. Буларга деле түшүнсө болот. Эми ал патент лицензияны өкмөт дегеле арзандатпайт. Ал дегеле түшпөйт. Ал бир калыпта келаткан баа. Анан көрчү солярка, бензин экөөнү эле мурунку баага калтырып койсо, булар деле довольно иштешет. Мен оюмча. Эми 15-20 сом менен кымбаттатканда эми биздин зарплатабызды деле көтөрүп койсун анда. Биздин зарплатабызды көтөрүп койсо, биз деле ошого макулбуз. А зарплатабызды көтөрбөсө бизге деле кыйын болуп калат. Кымбат продукция, кымбат кийим-кечек кымбат дегенде болуп. Пересадка менен келиш деле оңой эмес. Эми оюбуз эми аларды да бир чети түшүнүп койсо болот го эми. Азыр эми алардын күйүүчү майлары дагы арзаныраак, кымбатыраак болуп атса керек. Анан өзлөрүнүн жумуштарын актабагандыктан көбүнчөсү арендада айдайт. Ошонун баары төлөнбөндүктөн болуп чыгып атат окшойт. Анан эми жалпы жонунан эми анча каршы эмеспиз. Эгер 15 сом тегеретесинде боло турган болсо. На 15 сом. Ну, я не знаю. Я думаю, для них это будет хорошо, для нас это плохо, конечно. Ну вот, все, что я могу сказать. Ну, я вот думаю, вот если пенсионерам сделать так же, как раньше, по 5 сомов, а вот обычным гражданам, то есть таким, как мы, там, Джаштаргач, то есть можно по 15 или по 20 даже сделать. Я согласен. Ну, лучше, вот я думаю, что лучше всего надо убрать маршрутки, не допустить много автобусов и троллейбусов. Вот тогда будет нормально. Болбойт го, болбойт. Элди карабай атпа. Элдин айлыгын көбөйтпөй биринчи. Пенсиясын көбөйтсөң. Анан маршрутканы көбөйтсө болот да. Болбосо элди жаман кыйнап коет го. Канча сомго макул элеңсиз? Мурункудай эле калса болот, 10 сом эле туура. Мен бүгүн эшикке биринчи күн чыгып атам. Канчадан бери биринчи жолу чыгып атасыз? Бир жумадан бери үйдөн чыга элек. Кече ушинтип токтоп калышкан да байке. Анан 15 сомдон кылбаса, эми кымбаттатпаса биз жумушка чыкпайбыз депчи. Сиздин оюңуз кандай? Кымбаттатып койсо эл көтөрө алабы? Эл иштебесе же жумуш жок болсо кайсы акчага. Эми бир айласын таап өздөрү бир жол бөлөк жол табыш керек. Мындай мен ойлойм акылга сыйбаган нерсе. Эми баары завод, фабрика иштеп атса бир жөн эле. Азыр каяктан? Эми бул элдин иштеген жумуш жок болсо же чогулткан байлыгы жок болсо кайсы акчасын төлөйт? Конечно, көтөрө албайт. Биринчи зарплатаны көбөйтсө, анан кийин ошентсе болот. Анан зарплатаны көбөйтпөсө эле күнүнө барып келгендерге штайт эткенде эле канча сом кетип калат. Туура эмес го, маршрутниктердики деле туура эмес да. Эми кымбаттатканда эмне ар бирөө сиденияда отуруп калмак беле, ошондой эле болот. Ошондой эле случай болот. Ал эмне 20 сом болгондо эле ар бирөө бири-бирден отуруп калбайт да. Эми негизи элди да туура түшүш керек экен. Бир эле бул маршрутниктердин немесин ойлобогон, ал үчүн борки жана горючий смазка эменин баасын ылдыйлатыш керек. Жана нефть трейдерлер эметпесе башка эчтеке кыла албайт. Ошо деп ойлойм мен. Студенттерге кымбат эле болуп калат. Сиз студентсиз, э? Себеп дегенде 10 сом маршруткалар көп, анан азыр элдин баары эле маршрутка менен жүрөт да, көп элечи. Анан негизи 10 сом менен эле барса жакшы болмок. Ошол эле негизи. Маршруттук Кымбаттабыз дегенде канча сомго кымбаттатат? 15 сом деп айтып атат да. Кандай дейсиз 15 сом болсо? Эми ар ким ар кандай ойлойт болуш керек. 15 сом болсо кээде 10 сом таба албай каласың.
анан көп эле билет да, мисалы кээ бир маршруттиктер бар, эми түндө калып калганда 12 сом болуп калганда 2 сом жетпей калат десең түшүрбөй коет да. Анан 15 сом кылса ош битер эле болуп кетет да. Негизи могу маршрутканын баары эле эменики деп атпайбы, депутаттардыкычы. Линиянын көбү эле депутаттардыкы деп атат да. Анан ошого кымбаттатат болуш керек. Анан арендасы кымбат үчүн тигилер да кымбаттаталы, и тем более бул карантин болуп, студенттер азайып, маршрутканда жумуш жүрбөй калды да. Ошол себептен да кымбаттатышы мүмкүн да. Дагы карантин болуп калса, дагы эмне кылабыз да, 2 ай жатып калабызбы депчи. Ошондон да болушу мүмкүн да. Азыр Кудай буюрса мына президенти шайланып эми баары жакшы болот го деген үмүттөбүз. Мен өзүм машинам бар, просто кече күн ала кетем да, үйгө кетип баратыпчы дайым. Анан бирок 15 сом болуп калса да бул не тодо го, 20 сом болсо болуш керек да. 20 сом болуш керек же 10 сом болуш керек да. 10 сом, 15 сом деген бул мындай 15 сом деген жок, тоголок сумма эмес да, неудобно. Тоголок болсо бергенге да удобный болот да.